Жума кербезибиз оң кайрык, терс кайрыктан турат. Кепти оң кайрыктан баштасак дедик эле. Бирок терс кайрыктан баштоого аргасызбыз. Себеби калктын калың катмары буга дейре казино бизнесине каршылык билдирип келгенине карабастан, аталган мыйзамды Көтөнзордук менен бийликтеги бир уч топ депутаттарга 3 окууда кабыл алдырышты. Эми ал мыйзамга президент кол койсо бүттү. Кумар деген кумар. Мыйзам экөө күчүнө кирет. Андан канчалардын тагдыры талкаланат. Ал кыргыз бийлигине маанилүү эмес. Алар үчүн арам адал түшүнүгү жок. Эптеп казына толуп турса, араба ордунан кылдырап жыла берет. Ал эми арамдыкты убал соопту ооздорунан түшүрбөс. Караламан калкты тозок менен коркуткан дини ишмерлер казиного каршы ооз ачпады. Биринин да кайраты жеткен жок. Бийликтегилерге каршы кеп айтууга. Дагы бир терс кайрык. Жума башында да, соңунда да иликтөөчү журналист Болот Темировдун соттук териштирүү иши Свердлов район сотунда каралды. Сотторду билесиздер. Саясий ишаратсыз чечим кабыл алышпайт. Кызык жери, биринчи соттук отурумда жактоочуларга тиешелүү документтерди тааныштырбай туруп, сот ишти баштап жибергени. Считаю дела фальсифицированными и высосанными из пальца. Секретный материал делген ал документ менен соттун өзү да тааныша электигине залдагылар ду күлдү. Элестетип атасызбы? Иштин маанилүү бөлүгү менен сот таанышпаптыр. Экинчи соттук отурумда деле Кыргызстанда сот адилеттиги жакынкы жылдарда орноп кетерине көзүбүз жетпеди. Үмүт отубузду жандыра албады сот. Бийликке жакпаган Болот Темиров сыяктуу адамдар сот аркылуу мыйзамсыз жол менен камалып кетери көрүнүп калды. А баш мыйзам кепилдиги президенттиңер иликтөөчү журналисттердин ишин кубаттай тургандыгын билдирген. Президенттик ишине киришээрде өлкөдө мыйзам диктатурасын орнотом деген. Аныгында бүгүн мыйзам диктатурасы орнодубу же эки достун диктатурасыбы? Эки достун диктатурасы күч албаса, улуттук коопсуздук кызматынын кооптуу конторага айланткан киши ким бирөөнүн тилин сууруйм же колун сындырам дей алат беле? Арийне, журналисттин ишин караган сот бул секретный материалды эч кимге тааныштырбай туруп, анын негизинде өздөрүнө жакпаган адамды каалаган мөөнөткө камап коюуга болоорун туюнтуп койду. Оозу кыйшайбай туруп. Агер элге журтка белгилүү Болот Темировго козголгон соттук иш кокус бийлик ээлеринин каалоосу кандай болсо ошондой чечилди деп коелу. Демек, кесиптешибиздин тагдыры эмне болот? Андан ары мыйзам диктатурасы бизде кандай орногонуна кепилдик барбы? Себеби 2 жума ичинде эле УКМК абагынан 2 адамдын сөөгү чыкты. Экөөнүн тең өлүмү коомчулукта өтө шек жараткан суук кабар болду. Укуктуу мамлекетте мал сарай же токойдун арасынан эмес, абактан 2 адамдын сөөгү чыгып, ага бийликтеги тийиштүү органдардын эч биринин кылыгы ишайбады. Ушундай күнгө келдик. Тескерисинче Камчыбек Ташиев эмне деди? Мен ушундай жоопкерчилик кызматта турам, убактылуу четтегенге болбойт дейт. Анан буга чейин да ошол жерде мындай буга өлүм болгон, былтырдан дегенде сөздөр чыгып кетип атпайбы? Ооба, постоянно ушундай болуп турат. Көптөгөн убактарда бул нерсе болуп келген. Маанилүү кызматта экен. Анын ордун алмаштырар профессионал жок. Жутап калган элекенбиз көрсө. Ташиевке күнү түшкөн мамлекет куруп турбуз да. Тоба, жакамды уштадым. Ананда өлүмдөр болуп турат, болуп келген дегенин кандай түшүнсөк? Рас, өзүн эң маанилүү
профессионал чексиз санаган Камчыбек мырза. Анда адам өмүрү кыйылышына чекит коюшу керек эле да. Адам өмүрүнөн кымбат эч нерсе жок. Буга чейин өлүмдөр болуп келиптир. Мен ага жол бербей келатам дечү киши гана өзүн мамлекеттеги маанилүү кадр эсептесе жарашпайт беле. Арине адамзат тарыхында тирандар, диктаторлар дайыма калың массага өздөрүнүн ордун маанилүү көрсөтүп келишкен. Алар өздөрүн элдин бактысына жаралган жападан жалгыз зор адамдай көрсөтүшкөн. Мен болбосом эл шорлойт деген психологияны таңуулашкан. Чарчадым терс кайрыктан. Оң кайрыкка келеличи. Оң сүйлөйлүчү. Күн өзүн мен күнмүн деп жарыялабайт. Менин ордум бул ааламда маанилүү дебейт. Анын жылуулугунан, чачылган нурунан эле күн экенин билебиз. Гүл да ошол. Биз анын бажырайган кооздугунан, аңкыган жытынан улам гүл деп тааныйбыз. Булбул да ошол. Биз анын жагымдуу сайраган үнүнөн эле булбул деп тааныйбыз. Булбул үндү Бегмай Турузбекова да жамы журтка өзүн жар салбай туруп таанытты. Айыл тирилиги менен алышып жүрүп эле кокусунан жылдызы балбал жанды. Кыргызстанды өнүктүрөр саясатчы 30 жылда мындай болуп көргөн эмес. Мыйзам диктатурасын орнотом деп эч жар салбай эле адилеттүү саясат жүргүзсүнчү. Эл деген эл. Көрөсөм да, көсөм да келет. Адилеттикти сезген элдин президентке да, эки доска да сүйүүсү эбак артмак. Экөөнүн эриш аркак достугунун аркасы менен өлкөбүз дүркүрөгөн өнүгүүгө бет алганын сезмек. Тилекке каршы кана ошол элди улуу кыялга жеткирер маанайды сезгенибиз. Кош бийликтин колоңсо жыты элди жийиркентип, кооптуу абал жаралып жатпайбы өлкөбүздө. Айтор, бул аптада эки дос Бегимайдын көлөкөсүндө калды. Ошентсе да кийинки жума кербезибизде оң кайрыктар көбүрөөк болуп калар деген үмүтүбүздү үзбөй туралы. Бизге катталып, Patreon аркылуу колдоо көрсөтүңүздөр. Бармак басыңыздар, пикир калтырыңыздар. Урматтуу тилектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам.